Саламатсыздарбы? Камелия гүлүн дагы жактырып, кээ бирибиз алып өстүрүп атабыз, кээ бирибиз кандай болду экен, бул гүлдү өстүрө аламбы деп коркуп өстүрө албай жүрөбүз. Ошондой эле бул камелия гүлүнө дагы башка гүлдөргө кам көргөндөй эле кам көрүп атсак дагы бир убакта булардын жалбырактары, бутондору түшүп башташат. Бул камелия гүлү негизи көпчүлүк гүлдөрдөй эле бул гүлдөргө дагы көп көңүл бөлүп, жакшы кам көрсөк, булар деле жакшы өсүп, жакшы гүлдөп берет. Негизи стресс болгондо бул гүлдөр сквознякта туруп калса, эшиги ачык, ошондой эле терезеде ачык болуп калган убакта бул гүлдөр ошол сквознякта туруп калса, булардын жалбырагы, ошондой эле бутондору да түшүп баштайт. Жана азыр кыш мезгили болуп калды. Баардык үйлөрдө эле жылыткычтар сайылып, ошондой эле от жагылып турган убак. Камелия гүлүбүз турган комната бир канча убакытка чейин муздап калса, абдан муздагыраак болуп калса, ошонун себебинен дагы бул гүлдөрдүн бутондору, жалбырактары түшүшү мүмкүн. Ошондой эле бул камелия гүлүнүн дагы биз сууну бергенде, сөзсүз бул камелия гүлүнүн топурагы, үстүңкү топурагы кургап баштаганда суу беришибиз керек. Биз ошол суу бергенден дагы жаңылып калышыбыз мүмкүн. Бул гүлдөрдүн топурагын абдан кургатып жиберип, же болбосо сууну көп берип койсок дагы, ал убакта дагы бунун жалбырактары, бутондору түшүшү мүмкүн. Дагы бир себептери, бул гүлдөрүбүзгө дагы биз азык берип турушубуз керек. Бул гүлүбүз негизи кычкылды жактырат, өзүнүн топурагы дагы бир аз кычкыл болуш керек. Ошондой эле бул камелия гүлүнө арналган удобрениялардан беребиз, же болбосо азалия гүлүнө арналган удобрениялардан бул гүлдөргө дагы өзүнүн инструкциясына карап туруп берсек болот. Сууну бергенде дагы бул гүлдөргө арыктын суусун, жаандын суусун, ошондой эле хлору жок, ошол суулар дагы комнатный температурада болуш керек. Арыктан суусуп келип алып эле муздак сууну дагы бергенге болбойт. Ошол сууну бергенде дагы ошого дагы жакшы көңүл бурушубуз керек. Суу бергенден кийин бул гүлдөргө дагы негизи жалбырактарына суу чачканды да унутпайбыз. Суу чачып атканда дагы бул бутон байлап, гүл ачайын деп турган бутондоруна сууну тийгизбегенге аракет кылышыбыз керек. Дагы камелия гүлүнүн жалбырактары күрөң болуп, точкалар болуп, точкалары абдан көбөйүп баштаса, бул гүлдөргө дагы грибковый оорулар түшүп аткан болот. Ошол убакта дагы жалбырактарын жакшылап карап, эгер оорулары болсо, дарылап айыктырып алышыбыз керек. Камелия гүлүн бутон байлаган убакта бул гүлдөрдү дагы ордун которуп, ары бери эле көп жылдыра бергенди жактырбайт. Ошол убакта дагы бул гүлдөрдү биз жулкулдатып, ары бери ордун которуп койсок, ошондо дагы булардын бутондору, жалбырактары түшүп баштайт. Негизи эле бул гүлдөргө биз жакшы кам көрсөк, башка гүлдөрдөн айырмасы жок. Бул гүлдөр деле жакшы өсүп, жакшы гүлдөп берет. Болгону биз булардын убагы менен азыктандырып, ошондой эле сууну бергенде дагы жумшак, жылымык болгон суулардан берсек, бул гүлдөр жакшы өсүп, жакшы гүлдөп берет. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолукта болуңуздар. That carries them has kept me astray. Too soon to act on it, can we ever be? That all depends on what you're feeling from me. Let me show you all the way. Let me show you all the ways. Oh, let me
voice that carries them has kept me astray. Too soon to act.